Бишкектеги соода жайларынын бири кассалык көзөмөлдөөчү машинаны 2 жылдан бери колдонуп келүүдө. Ишкердин айтымында бул анын жумушун жеңилдетти. Кирешеси, сооданын көлөмү, канча салык төлөй турганы тууралуу маалыматтар мамлекеттик салык кызматына дароо жетип турат. Соңку күндөрү кассалык чекти талап кылган жарандар да көбөйүп жатат. Милдеттүү түрдө киргизгенге чейин эле биз өзүбүз колдончу элек. Кассирдин кассовый зонаны контролдоого удобный. Салык отчетторун ошо прямой онлайн установленный кетип турат прямойчу. Анан азыр жакында бул квартиранын материал өнөткөн себебинен элдер көбүнөөк требут этип баштады чектердичи. Ага чейин өзүңөр берчүсүңөр. Биз негизи ага чейин өзүбүз берчү элек каждый клиентке. Сураса деле, сурабаса деле кассовый чек менен чогуу кошуп берчү элек да. Мамлекеттик салык кызматы кассалык көзөмөлдөөчү аппараттар көмүскө экономиканы ачыкка чыгарууда өзгөчө мааниге ээ экенин кайталап келатат. Учурда аны колдонгондордун саны 50 миңден ашты. Бүгүнкү күндө мамлекеттик салык кызматы тарабынан таратылып аткан ККМдердин да колдонуучулары көбөйүп атат. Баарын бириктирип алсак, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында 60 миңден ашуун ККМдер катталган. Алардын 50 миңдин тегерегиндегиси активдүү түрдө колдонушат ККМди. Алардын 24 миңи бул программалык ККМдерди түзөт. Телефондон көчүргөндөрү бар, ноутбуктарына, планшеттерине, персоналдык жана компьютерлерине көчүрүп учеттук системасы менен бириктирип алып иштегендер бар. Ошону эле менен бирге айтып кетчү дагы бир жаңылыгыбыз бар. Гибридный ККМдерди таркатуу иштери кайра башталат. Мына 1-2 күндүн ичинде андан тышкары мына жаңы реестрге киргизилген аппараттык ККМдерибиз дагы таркатылып баштайт. Андан тышкары мына буюрса бүгүнкү күндө дагы тендер жаңыланып кайра башынан заявкалар түшө баштады. Биз 10 миң гибриддик ККМ сатып алган атабыз. Ошол 10 миң гибриддик ККМ дагы акысыз таратылат. 1 августтан тартып бардык базарларда соодагерлер кассалык көзөмөлдөөчү аппараттарды колдонушу керек. Аларга атайын убакыт берилген. Жылдын аягына чейин жалпы колдонуучулардын саны 100 миңге жетет деп болжолдонууда. Калыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.